Чоң ата, фашисттер менен 5 жыл бою салгылашып, өлүмгө тик караган, баатырларча курман болгон менин чоң атам. Мен сиздин эрдиктериңизди айтып да, алар менен сыймыктанып да бүтө албайм. Элди жерди коргоо үчүн укум-тукумум тынч доордо жашасын деп, фашисттик Германиянын канкор аскерлерине каршы чыгып, тайманбастан согушка кеттиңиз. Биз азыр тынч, жаркын заманда жашайбыз. Бейпил доордо ойноп күлүп өмүр кечиребиз. Бул эркиндикти, бул заманды сиздер куруп бердиңиздер, чоң ата. Эгерде ошол учурда СССРдин курамындагы 16 мамлекет бир муштумдай биригип, душман менен баатырларча күрөшө албаганда, сиздердин ошол кездеги ынтымагыңыздар болбогондо, бул заман курулбайт беле. Ким билсин. Чоң ата, мен сиздер жашаган доорду, согуш учурун кинодон гана көрүп, китептен эле окугам. Аны бизге мугалимдерибиз айтып берген. Сиздердин сабырыңыздар, жеңиш күнүнө болгон үмүтүңүздөр сиздерге дем күч берди деп ойлойм. Ооба, сиздердин бул үмүтүңүздөр акталды. Бизге азыркы тынч жашоону тартууладыңыздар. Чоң ата, билесизби мени эмне өкүндүрөт? Сиздер ошончо кыйынчылыкта азап жеп, өлүм менен өмүрдүн ортосунда туруп, тынч жашоону самаган бойдон түбөлүк тынч уйкуга кете бердиңиздер. Ушул заманды көргөнүңүздөрдү аябай сүйүнөр элем. А бирок жашоо деген ушундай тура. Айла жок экен да. Сиздер биздин жүрөгүбүздө түбөлүк жашайсыздар. Сиздер биз үчүн тирүүсүздөр. Небериңиз Асанбаева Элнора, 9 май 2021 жыл.